Күйлөнөт күлүк күчүндө туйлайттай тулпар тушунда деп ата бабаларыбыз айтып кеткендей, кандай гана спортчу болбосун, жогорку бийиктиктерди, жогорку жеңиштерди күчүнө толтурган жаш кезинде багындырып, кандайдыр бир мезгилде курагы өткөн сайын жашоо шартына байланыштуу спорттон алыстап кетери баарыбызга белгилүү. Бирок бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Нурдөлөт Рысбеков агайыбыз азыркы учурга чейин жашы 60ка таяп калса дагы Кыргызстандын ичинде гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык мелдештерге катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип келет. Назарыңыздарда спорт көрсөтүүсү, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр бир канча жолку эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Мрамор кубогунун жеңүүчүсү жана ошондой эле дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Нурдөлөт агабыз менен маек куруп көрсөк, экрандан алыстабаңыздар. Нурдөлөт ага, айтсаңыз, ушул алгачкы суроом биздин телекөрүүчүлөргө ушул эртең менен машыкканыңыздын ушу сиздин ушунча ийгиликтерге жетишүүңүзгө мындай таасири барбы? Абдан чоң таасири бар да. Мына көрдүңүздөр, көптөр айтып коет, медицинада да айтат, эртең менен ушу жүгүргөндө жүрөккө күч келет экен, анан мындай зыян экен дегенде. Мына көрдүңөр, эртең менен туруп, милдеттүү түрдө сүкүт кылып, ички органдарды ойготуп, анан кийин жүгүрүүнү баштаса, бул организмге таасири күчтүү да. Абанын тазалыгы биринчиден, экинчиден кайрадан кайталап, кайрадан ошолорду бир ийгиликке жеткизе турган кыймылдарды ошол эртең менен жакшы көңүлдө мелдешке чыккан спортсмендердин ийгилиги, мен ойлойм, ушул эртең мененки машыгуудан башталат. Сиздин уктап жаткан, мисалы, эртең менен дене уктап жатат, ошо кыйналып калбайбы? Мындай оор келбейби? Жок, бул мынакей өзүңүздөр билесиздер. Мен айтып атам го, бул дүйнөдө Кытай мамлекети 5000 жыл мурун эле бул сүкүттүн канчалык адамга пайдасы бар экен. Ошондой эле мынакей улуу Индия элинде дагы йоганын дагы негизи ушул сүкүт отурат да. Бардык отуруп эле мындай ашыкча кыймыл жок да. Ушу отуруп эле ушул сүкүткө отурганда эле физикалык көнүгүүлөрдүн, оор көнүгүүлөрдү берсең дагы эч кандай ар бир органга эч кандай таасир бербейт дагы. Тескерисинче ошол органдарды, ошол булчуңдарды күчөтүп, же болбосо кайрадан мындай күчтүү абалга келтирет. Бул эң таасири күчтүү экен. Жаш спортсмендерден кем калбайбы, жүгүрүп, эртең менен туруп, ошол жогорку деңгээлде чемпионаттарга, мелдештерге катышып турганыңызды билебиз. Ошол ийгиликтериңизди биздин телекөрүүчүлөр менен биргеликте бөлүшүп кетпейсизби? Рахмат. Мен эми эмне дейт элем? Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ар бир менин күнүм ушу эртең мененки машыгуудан башталат. Мен мындай биринчиден азыр ар бир адам ойлоп атса керек, мына жаш ушунчага келди, мелдешке барып, бир бир міне ден соолукка бир зыян міне алып калабы дегенде. Мен дагы ойлочу элем да, ушу жаш өткөндөн кийин кыймыл кыйын болот экен деп. Андай эмес экен. Мынакей биздин улуу Ибн Сина ошол айтып кеткен экен. Эгер адам күнүгө машыгууларды, физикалык машыгууларды эртең менен жасаса, ал дары ичкенге муктаж болбойт. 9-10 кылымда айтып атат. Мына биз азыр 21 кылымда жашап атабыз. Мына силер азыр ушунчалык келип, ушул машыкканымды көрүп, силер келип ушудан бир интервью алайлы, ушуларды эмне кылайлы деген экенсиңер, эми келиңиздер үйгө кирип, үйгөдөгү дүйнөдөгү жетишкендерди дагы үйдөн көрүп койсоңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Нурдөлөт агабыз азыр ушул кадимки нормадан да ашырып 20 тартынат экен турникке. Анда эмесе күбө болсок.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, чынында мен оңдо араң тартындым. Нурдөлөт агабызга Балидейиз. Болор бала башынан демекчи, каарманыбыз жашы 60ка таяп калса да, тагыраагы 59 жашында 20 жолу турник тартынып, таң калтырганынын себеби спортко болгон шыгы жаш кезинен эле бар болгон. Элдер жумушун көздөй шашса, Нурдөлөт Рысбеков спорт аянтчасын көздөй жөнөчү. Эң кызыгы, жүгүрүп келген соң, айыл шартында спорттук шаймандар жоктугуна байланыштуу үйдөгү музоонун көтөрүп алып, короону айлана чуркаганын жана ал өзү окуган мектепте спорттук иш-чараларда уюштуруучулук милдетти ар дайым мойнуна алып жүргөнүн айтат бир тууган иниси. Мектепте окуп жүргөндө эле бунун спортко болгон шыгы аябай күчтүү эле. Окуп жүргөндө биз мектептин алдында жашачубуз. Ошол жерде эртең менен бардык элдер жумушка шашылганда бул мектептин стадионуна карап чуркап, ошол жака карап шашылып, эртең менен физзарядка кылганга шашылчу эле да. Ал убакта тренажерный зал деген деле болгон эмес. Эртең менен чуркап келип, үйдөгү жаңы туулган торпокту көтөрүп короону айланып чуркачу эле. Ошол убакта эле мектептеги ар бир спорттун иштери Нурдөлөтсүз өтпөчү эле. Райондук спартакиадаларга ар дайым катышып турчу эле. Ал жерде дагы көп жетишкендиктерге жетишчү эле. Спортчуга кээ бир учурда дем берүүчү себептер болуп турат. Нурдөлөт Рысбеков да дал ошондой учурларга кездешкен учурлары көп болгон. Айта турган болсок, Афина өлкөсүндө болгон мелдеште каратедонун ыкмаларын 84 жаштагы Венесуэла өлкөсүнөн келген кемпир чеберчилик менен көрсөткөнү жана каратедонун көптөгөн бөлүктөрүн, эрежелерин ойлоп тапкан Фунакоси Кычиндин окуучусу менен жолуккан соң, каарманыбыздын каратеге болгон шыктануусу күчөп, машыгуусун күчтөнткөн. Ийгиликтин сыры бир гана нерсе экенин, аракет кылса берекет болоорун айтат спортчу. Нурдөлөт ага, айтсаңыз, сиз ушул ийгиликтерди, ушул жерде турган жеңиштериңиздерди кайсыл түрүнөн алдыңыз ушу каратенин? Стилевой деп коет. Бул шатакандын, гадзаринун, шитаринун, вадзаринун 100 жашка чыкканча сен эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, барып катышып, эгер ийгиликке жетсең, ушундай сыйлоо баракчалары менен ушул медалдарды алып келесиң да. Мен дагы мына мисал кылып айткым келет да. Мына 2009 жылы Афина шаарында, Греция мамлекетинде биринчи жолу мен ошол чемпионатка бардым 2009 жылы. Эми барып ушунчалык машыккандан соң көрөйүн деп барсам, мен курактуу спортчулар ошол жерде ийгилик жаратыш мени абдан ушул таң калтырып, мага экинчи бир мындай дем берген бул ошол 84 жаштагы Венесуэладан келген бир энебиз болду да. Чыгып, ошолчо бир 2000 спортчунун алдында чыгып, алардын жасаган катасын көрүп, мен айттым да, мен ушул энемдин алдында бала болсом. Эмне себептен мен мындай ийгиликке жете албайм деп алдыма максат койдум, алдыма ушул ой койдум да, ушундай кылсам болбойт экен. Легендарлуу Фунакоси Кычин деген болгон. Бардык каратени системага киргизген. Ушул шатакан болобу, гадзари болобу, ошолордун эрежелерин ойлоп, эрежелер уш каталарды кылып системага киргизгендин окуучусу бар экен. Канадада тренер болуп иштейт. Мен ошол менен жолугушуп калып, ушу кылган мамилеси жасап, мен бир нерсени суразам, ушу туруп, көчөдө туруп көрсөтүп бергендери мен үчүн абдан таң калтырды. Өзү ошондо эле дүйнөнүн 3 жолку чемпиону экен. Кандай өзгөрүүлөр болду ошол жолугуулардан кийин, кездешүүлөрдөн кийин? Чоң таасир болду. Келип эле келгенден кийин. Ошо мен бир ай жайлоодо жүрүп, машыгып, бардык көнүгүүлөрдү жасап, аны ошондо Украина мамлекетинин Одесса шаарында ошо Евразия чемпионаты өттү. Ошо Евразия чемпионатында барып катышып, мен ошо ийгиликти жаратып келдим дагы. Анан кийин айттым, мен да, значит, канчалык мээнет кылса, мына азыр көрүнүшкенден талыкпаган мээнет кылса, бул ийгилик болот экен. Мен ошол ийгиликти бир жолу өзүм дагы ушул көрдүм да, ошол ийгиликтерди жараткандан кийин. Мастерлер арасында болгон мелдеште мен биринчи жолу ошо 2010 жылы ушул Кыргызстан чемпиону болуп, ошо шатакан боюнча ошондо биринчи чемпиондукту багындырдым. Кийин мынакей
Андан кийинки дагы эң баягы жогорку пробадагы өзүңөр билесиздер алтын медаль кийин бул 2014-жылы Косово мамлекетинин Пристина шаарында болгон. Бул дагы алтын медаль. Ошондо биринчи жолу мен дүйнөнүн чемпиону болдум. 42 мамлекет катышты. 42 менин эле ошол курагымдагылардан бир 7-8 болду. Бир 2 круг айланып, 3-чү кругтан ошо румун балбаны менен түшүп, ошону утуп мен ошо ийгиликти жараттым да. Кыскача жооп берип кетсеңиз, мына спортчулар ар дайым мына медицинанын көзөмөлүндө болсо бир аз жакшыраак болсо керек, менин оюмча. Спорттук фармакология деген бар. Бул деген эмне деген? Мына азыр көрдүңөр, мен баягы ошончолук бир 2 чакырымдагы бийиктик болсо дагы кадимки жылдамдыктагы жүгүргөн менен эмне болду да. Бул деген сөз, эгер ошол спорт фармакологиясы ошол спортсменен айкалышпаса, ошол дарыгердин көзөмөлүндө болбосо, ар бир жегени эмне кылбаса, ал бир жолу жаратышы мүмкүн, ал мындай жөнөкөй эле бир ийгилик болуп калат. 2 жолу жаратып, 3 жолу жаратканда уже ал айтат да, бул уже өзүнүн баягы суутулган аттай да. Ошол өзүн бир калыпта кармап, өзүн ошол медициналык көзөмөлдө болуп, жеген тамагы көзөмөлдө болгондо, ал дайыма ийгиликке жетет. Бүгүн дагы мынакей азыр убакыт болуп калды. Азыр менин ошол биринчи пар сабагым бар. Силер да барып, ошол сабакты дагы өзүңөр катышып көрүп кетсеңер болот да. Мен дагы айырге болгон студенттерге берген билимимдин дагы бир өзүңөр күбө болуп кетесиздер. Эгерде спортчунун медицина жаатында билими болсо, анда ал спортчу бүгүнкү каарманыбыз Нурдөөлөт Рыспеков сыяктуу дүйнөнүн чемпиондугун багындырып, бир канча оор беттештерге катышса да, эч кандай ден соолугунан кам санабаса деле болот. Нурдөөлөт агабыз спорт менен биргеликте медицина тармагынан алган билимин жана тажрыйбасын учурда билимге суусаган жаш студенттерге бөлүшүп келүүдө. Биз 2 жылдан бери окуп келебиз колунда. 2 жылдан бери агай дүйнөгө таанылган 2 жолу карате боюнча чемпион болду. Андан сырткары келип бизге сабак берет, өзүнүн билимини колунан келишинче ошол окуучуларга, студенттерге берүүгө аракет кылат. Сабак берүү жөндөмдүүлүгү бизге аябай жагат. Агайыбызды сыйлайбыз ар качан. Агайыбыз ар дайым чемпионатка кеткенде агайыбыздын жеңиш менен келишин күтөбүз. Агайыбыз жеңиш менен келгенде биз дагы кошулуп кубанабыз. Агайга чоң ийгиликтер каалайбыз. Көбүнчө булар майстар дерматология болуп колдонулуп, алардын ар бирине врачтын жазганына карап туруп, проктологияга, гинекологияга, дерматологияга болуп алар бөлүнөт экен. Ошондой эле алардын ар бир өзүнө коюла турган жерине карап туруп, мисалга көзгө коюла турган көздүн майзы, же болбосо кулакка, же мурунга, ушулар болуп дагы булар дагы өзүнө карап бөлүнөт экен. Нурдөөлөт Ташкент формациясын бүтүп келген. Ошол убакта андан келип, андан кийин армияда кызмат кылып келди, советтик армияда. Андан кийин ошол келип жетекчилик иштерди иштеп, жетекчилик иштеп бул Кыргызстандын спортко кызыкканы, үй бүлөнү алай жүргөнү, анын үстүнөн ошол жетекчилик ишти калтырбастан ушул спортту дагы үчөө бир алып жүргөн эр жигиттердин бири деп эсептейм да. Өзүнүн аркасынан канча жаштарды тарбиялады, бир эле формацияда эмес, өзүңөр билгендей сыйлыктарды алып келди, өзү 2 жолу чемпион болуп келди. Учурда Кыргызстанда бардык эле спортко көңүл бурулуп жатат. Бирок мамлекеттен көмөк сураардан мурун спортчулар өзү мыкты даярдыктан өтүш керек. Машыктыруучулар мыкты машыктыруусу зарыл. Спортчуларды канчалык мелдештерге көп катыштырып, көздөрүн көнүктүрсө, спортчу ошол баскычтарды басканда гана ийгиликке жетишүүсү ыктымал. Биздин өлкөдө каратедонун чемпиондору аз чыгып жаткандыгы бул каратисттердин ынтымагы жоктугунан жана чебер машыктыруучулардын жетишсиздигинен. Машыктыруучу болуу үчүн ал адам ошол спортту жон териси менен сезе билүүсү зарыл. Ошондо гана
машыктыруучу боло алат. Машыктыруучу катары айта турган болсом, өмүрүмдү спортко арнадым. Бардык баскычты басып өттүм. Мына эми машыктыруучу болуп эмгектенип келе жатам. Өткөн жылы окуучум чемпиондукту алганда аябай кубандым. Мен канчалаган жогорку кызматтарда да иштедим. Бирок менин жашоомдо өзүм жеңишке жетишкендеги жана окуучуларым ийгилик жараткандагыдай кубануу сезимдери аз болгон. Ошондуктан спортчу болуп калганыма жана машыктыруучу болуп эмгектенип жатканыма сыймыктанам, дейт Нурдөлөт Рыспеков. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Нурдөлөт агабыздын машыккан жана машыктырган спорт залында турабыз. Агай, айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө Кыргызстанда кайсыл спорттун түрүнө жакшы көңүл буруп жатат? Бул спортко көңүл буруп атат деген эми чынында эле ошол спорттун түрүндө ошол спортчулар жыйынтык кылганга мамлекеттин көңүл бурганы деле туура дейм да. Мынакей былтыркы жылы ушу биз машыгып аткан каратенин түрү дагы олимпиадага кирди. Бирок мамлекет деле мынакей бул олимпиадага кирди, мына силер эмне кылышыңар керек деп туруп эч убакта бир алгенде эмне кыла бербейт экен да. Ушу мелдештерге барып, жыйынтыкты көрсөтүп, биз ушул спортчудан да ушу үмүт кылып, ушул эртең эл аралык мелдештерде, эртең дүйнөлүк чемпионаттарда, ушул олимпиадада, Азия оюндарында ушу жыйынтык алып келет десе, мамлекет ошону көңүл буруп ошогочу спортчуларды канчалык баягы дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге алып чыгып, канчалык алардын көзүн каныктырып, мелдешке көзүн каныктырмайынча булар өзүнө өзү ишенбөөчүлүк болуп турат экен да. Мелдештин ошол этаптарынан өткөндө гана уже биздин спортчуларыбыз ошол дүйнөлүк деңгээлдеги, ошол олимпиадалык деңгээлдеги күрөштөргө даяр болот экен. Машыктыруучу катары айтсаңыз, өзүңүздүн ушул машыктырып жаткан балдарыңыз жогорку деңгээлдеги мындай мелдештерден орун алганда, алдыңкы орундарды алганда кандай сезимдер болот сизде? 2014-жылы барып ошо Косово мамлекетинде чемпионатка барганда, чынында эле мен бир окуучум чемпион болду. Мынакей азыр ушул жерде масып аткан беке бир 2-3 барып аерде мындай жакшы орундарда, 2-3 орундарда мен ушунчалык кубаныч, ушунчалык баягы өзүңүн дыйканга окшоп да жазында сепкенин күзүндө баягы түшүмдү бергендей сүйүндүм. Сиз ушул кесибиңиз менен ушул спортсмен болгон мүнөзүңүз менен сыймыктанасызбы? Мен чынында сыймыктанам. Мен башка мынакей мен баягы башка эмнелерде дагы бийликтин туу чокусуна чыктым. Мен мисалга ал менен мен эч убакта сыймыктанам. Азыр бардыгы акчаң барбы? Калаган жерге отурсаң, калаган ишти кылсаң. Ну ден соолугуң болбосо, андан кийин сенин шыгың, талантың болбосо, дүйнөдөгү мынакей өзүңөр айтып берди. Дүйнөдөгү 2 жолку чемпион бол. Бул башка акчаң менен чемпион боло албайсың. Сенин талыкпаган эмгегиң менен ден соолугуң чың болуп турса, анан ушул ийгиликке жетесиң. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде алтын саныбыз аман болсо, спорт менен машыкпай коюуга эч кандай бир курагыбыз же болбосо эч кандай бир шылтоо тоскоол болбойт экен. Нурдөлөт ага сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Кийинки эфирден жолугушканча.